Ассаламу алейкум, баарыңыздарга кутмандуу күн. Каналыма кош келдиңиздер. Бүгүн сиздер менен үй шартында оңой жана бат жасалчу курабе печеньясынын рецепти менен бөлүшөмүн. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Бизге эң алгач ушундай сливочный масло керек. Бөлмө температурасында эриген жумшак жана сахар. Экөөнү жакшылап аралаштырып алабыз. Андан кийин биздин массабызга жумуртканын агын кошуп, кайрадан миксерлегенди улантып баштайбыз. Биздин масса даяр болуп бүткөндөн кийин электен өткөн унга ванилинди жана разрыхителди кошуп, жакшылап аралаштырып алабыз. Андан кийин камырыбызды жумшак кылып жасайбыз. Биздин камырдын абалы ушундай абалда болуш керек. Караңыздар, ушундай песочный. Курабе печеньясына ушундай насадканы колдоносуздар. Номери 360. Камырды ушундай кондитерский мешокко салып, өзүңүздөргө ыңгайлуу көлөмдө чыгарып алсаңыздар болот. Андан кийин ушундай дижем колдоносуздар. Печеньенин ортосуна кондитерский мешокко куюп аласыздар дагы. Учун бир аз тешип, андан кийин ушул видеодо көрүп турганыңыздардай кылып куя бересиздер. Алдын ала кызытылган печкада 190 градуста 25 мүнөттө бышырып алабыз.